Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр? Азыр жаз мезгили, каакка барбайлык магазинге, базарга барсак дагы азыр ушундай гүлдөрдүн сезону деп койсом болот. Абдан көп гүлдөр, привозной гүлдөр ар жактан келип аткан учуру. Булар азыр бизге көбүнчөсү Өзбекстан тараптан келишет. Жол жүрүп, ушундай сквозняка андай мындайга кабылып калган учурлары жалбырактарын жарымы саргарып, кичине кыйналып келген гүлдөр. Баарыбыз эле өзүбүзгө жактырган гүлдөрдү сатып алгандан кийин сөзсүз булардын сыртындагы горшогун которушубуз керек болот. Бирок бул гүлдөрдү байкап карасак, бул гүлдөр гүлдөп турган убактары, ошол убакта бул гүлдөрдүн дагы топурагын которгон кооптуу болуп эсептелет. Ошондуктан бул гүлдөрдүн тамырына доо кетирип албастан этияттык менен бул гүлдөрдүн горшогун которуп алсак болот. Бул гүлдөрдүн бүт баары горшоктору ушундай одноразовый идиштерде келет. Ошондуктан биз башка идишке которуп алышыбыз керек. Мен ушундай өзүнөн бир аз чоңураак идиштерди алдым. Ошондой эле буларга даяр топурактар бар. Универсальный топурак, ага перлит кошулган, торф кошулган даяр топурагым бар эле. Ошого ушул гүлдөрдү көчүрүп баарын отургузуп чыгам. Бул гүлдөрдүн түбүндө эч кандай дренаж жок эле, ушундай болуп келет. Мен биринчи өзүмдүн горшогумна түбүнө пенопласттан салып, жана даярдап алган топурагымды өзүнүн топурагынан ажыратпастан эле ушундай кылып салып отургузуп чыгам. Өзүнүн топурагынан ажыратып салганда дагы бул гүлдөр стресс болуп, гүлдөбөй бир топко чейин кыйналышат. Ошондуктан мен ушундай эле ыкма менен өзүнүн топурагын баарын алып салбастан, өзүнүн топурагынын четине эле ушундай даяр топурактардан кошуп, баарын отургузуп чыгам. Анан бул саргарган жалбырактарын баарын алып салышыбыз керек. Тамырлары жакшынакай элекен бүт эле. Шыкап жакшы эле топурактардан шыкап четтерине баарына салып, гүлдөр кыймылдабагыдай акыбалда болуш керек. Ушундай кылып баарын отургузуп чыккандан кийин бул гүлдөргө биз эпинден колдонобуз. Анча-мынча стресс болгон гүлдөргө эпин экстра циркон жакшы жардам берет. Мен бул гүлдөрдүн баарын которуп бүткөндөн кийин эпинди сууга аралаштырып алып, эпинди билесиздер, суюк дары болот. Ошону сууга аралаштырып, бул гүлдүн жалбырактарына дагы, түбүнө да куюп, терезеден алысыраак эле, салкын эле жер, азыр бизде жаан жаап атат, ошол жака коюп коем. Бул пеларгония гүлүбүз азыр гүлдөп турган учур экен. Дагы байлап гүлдөй турган бутондору да толтура экен. Ошондуктан топурагы кургап кеткиче бул мен азыр эпинден куюп коем. Андан кийин агрикола жана ошондой эле дагы витаминдерден берем. Пеларгонияга жакшы кам көрүп, жакшы көңүл буруп, жакшы баксак, бул гүлдөр бир жылда 2 жолу гүлдөйт. Эгер ошол боюнча жакшы каралбай калса, бул гүл бир эле гүлдөп, азыркы гүл ачып турган боюнча, кийин ушундай болуп боюна да чыгып кетет. Анан бир эле жолу гүлдөп калат. Мен ушундай кылып эпинден азыр гүлдөрдүн баарына, жалбырактарына жана түбүнө дагы ушундай кылып куюп чыктым. Бул гүлүбүз абдан эле боюна чыгып кеткен. Ушул боюнча эле таштап коем. Кийин гүлдөп бүткөндөн кийин баш жагынан кесип салам. Анан түбүнөн кайра ылдый жактарынан жалбырактары чыгып, пышный болуп өсүп чыгат. Баарыңыздар жаңы гүл сатып алсаңыздар, ушундай кылып гүлдөрүңүздөрдү которуп алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.
денсаулық болыңыздар.